Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn amma ba'd. Ötken jumada üy-бүлөгө байланыштуу темалардын ичинен эркек адамдын üy-бүлө башчысынын üy-бүлөдөгү милдеттери жөнүндө, ошонун ичине камтылган аялдардын укугу жөнүндө сабакты кылганбыз. Бүгүн Кудайым буйрса, ошого эле окшош болгон эркек кишинин жубайы болгон, шериги болгон аял кишинин üy-бүлөдөгү күйөөсүнө карата болгон милдеттери ушул жөнүндө сабак кылмакчыбыз. Албетте, баштан баштап эле айтып келип атабыз, üy-бүлө деген бул өтө негиздүү мусулмандардын динин сактаганга, мусулмандардын жашоосун сактаганга салым кошо турган эң негизги нерсе болуп саналат. Ошо üy-бүлө аркылуу мусулмандар көбөйөт, дин, ислам дини тарайт, жана жакшы көптөгөн жакшы адамдардын чыгышына üy-бүлө бул чоң себеп. Анан албетте üy-бүлөнүн ичинде ар кандай милдеттер, укуктар бар. Эки тараптын тең, эркек болобу, аялы болобу. Ошол эки тарап тең ар кимиси өзүнүн укуктарын билип, өзүнүн милдеттерин билген болсо, анда üy-бүлө жакшы жашоодо, бактылуулук мүнөзүндө жашайт. Мына ошол темага байланыштуу биздин бүгүнкү сабагыбыз ошо аял кишинин üy-бүлөдөгү милдеттери, күйөөсүнө кандай мамиле кылыш керек, кандай алакада болуш керек, ушул тууралуу иншалла сабагыбызды алабыз. Алгачкы аял кишинин милдети күйөөсүнө болгон. Бул ошо күйөөсүнө баш ийип, моюн сунуу. Анткени баарыбызга эле белгилүү болгондой, мейли кичинекей üy-бүлө болобу, же ишкана болобу, же мамлекет деңгээлдеги нерсени сөз кылабызбы, кандай болбосун, адамдар бири-бири менен аралашып мамиле кылып жашагандан кийин сөзсүз түрдө башкаруу болуш керек. Элди башкара турган, баштай турган, алдыга жылдыра турган бир адам болуш керек. Мына мамлекетти деле көрүп атабыз, мамлекетти башкарган өзүнүн башчысы бар, анын жардамчылары бар. Мекеменин деле, бир ишкананын деле, завод, фабрикалардын деле ошол жерде башкара турган жетекчи болот. Баш көзчү болгон адам болот. Ошол сыяктуу эле бул üy-бүлө деген чоң бир мамлекеттин деңгээлдеги эле бирок кичинекей сүрөттөгү баягы мамлекет деп койсок болот, кичинекей сүрөттөгү эле. Анын ичинде аял бар, эркек бар, бала чагасы бар дегендей. Мына ошолор туура жолдо жашап, жашоолору уланыш үчүн сөзсүз түрдө бирөө башчы болуш керек. Ал башчы üy-бүлөдөгү бул эркек киши. Муну эркектер эле өздөрү ойлоп таап чыгарып эле башчы болуп калган жок. Муну Аллах субхана таала ыйгарып берген. Аллах субхана таала ыйгарган бул чоң вазифа. Мунун аркасында чоң жоопкерчилик жатат. Бул жанагы өзүнүн кызыкчылыгы үчүн эле, өзүнүн тиги кумары үчүн эле, өзүнүн жыргалчылыгы үчүн эле берилген нерсе эмес. Ошо üy-бүлө сакталсын, üy-бүлө туура жолдо кетсин, орто жолдо балдар кыйналбасын, аял эркек эри чаркак жашап, бири-бирин кубаттап, üy-бүлөсүн бузбай, бул жашоодо жакшы жашап, динге, элге, журтка салымдарын кошуп кетсин деп Аллах субхана таала ушундай эрежени киргизген. Ошондуктан Аллах субхана Куранда мына ачык эле айткан: "Ар-риджалу каввамуна ала ниса бима фаддалаллаху бa'дахум ала бa'д ва бима анфaqu" деп айтып кеткен Аллах субхана таала. Мунун мааниси эмне? Мунун мааниси Аллах субхана айткандай, эркектер аялдардын үстүнөн башкаруучу. Ачык айтып атат, эркектер аялдардын үстүнөн башкаруучу. Эмне себептен ушундай болуп калган? Бул жерде айтат, бул ошо Аллах кээ бирине артыкчылык бергендиктен, артыкчылык берген себептүү. Эркекке артыкчылыкты берген. Ошо биринчи себеби. Экинчиси, ошол эркектер üy-бүлөгө каражат жумшап üy-бүлөнү багат да. Ошону карайт, материалдык жактан карап багыш керек. Мына ошол себептүү. Ушу эки себептин айынан Аллах субхана таала эркектерди башкаруучу кылган üy-бүлөдө. Эркектердин даражасын өйдө кылган, жана ошондой эле эркектерди үйдү багууга, каражат табууга милдеттендирген. Ошондуктан üy-бүлөнү башкара турган адам ошо эркек киши болгон. üy-бүлөнүн тизгини ошо эркектин колунда. Албетте, бул баягы тизгин менин колумда, мен каалаганым кылам деген нерсе эмес. Ошо üy-бүлөнү жана жогоруда айткандай üy-бүлөнү баштап кетиш үчүн ушундай нерсе берген. Анан жакшы аял бул нерсеге көмөктөшүп, кеңешин айтып, колдоп күйөөсүн, ошол башчылыкты туура аркаласын, туура жетектесин деп ошого түрткү болуп бериш керек аял киши.
өзүнүн мамилеси менен, баардык тараптагы мамиле менен күйөөсүн колдоп, үй бүлөсү алдыга жылышына чоң салымын кошуш керек. Мына бул негизги биринчи милдеттерден. Мына ушуга эле кошумча дагы аятка кошумча дагы башка мисалы хадистер бар. Ошол хадистердин бири пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, бул имам Мухаммад жана Ибн Хиббан хадисине келет. Кайсы бир аял өзүнүн 5 убак намазын окуп, орозосун кармап, уяттуу жерин сактап, мисалы айтканда туура эмес иштерге барбай, зынага барбай, уяттуу жерин сактап күйөөсүнө баш ийген болсо, бейиштин каалаган эшигинен кирет деген. Көрүңүздөр, Аллах субхана таала кандай деген жакшылыктарды аял кишиге даярдап койгон. Жана ошондой эле башка бир хадисте, имам Мухаммадтын хадисине келген бир хадисте, бир сахаба аял пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга келип өзүнүн муктаждыгы менен анан жообун алгандан кийин пайгамбар ошол аялдан сурайт: "Сенин күйөөң барбы?" деп. "Ооба" дегенде, "Күйөөңө мамилең кандай?" дегенде, аял киши жооп берет: "Колуман келишинче жакшы мамиле кылам" дегенде, жакшылап көңүл бургун бул күйөөң деген сенин бейишиң же тозогуң деген. Бейишиң жана тозогуң деген. Мындайча айтканда, жакшы мамиле кылып, жакшы жолдо жашасаң күйөөң менен бейишиң болот. Эгерде шарият көрсөткөн чектен чыгып, күйөөгө баш ийбей туура эмес кылсаң, ал тозогуң болот деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып кетет. Ошондуктан аял кишинин эң негизги милдети күйөөсүнө жакшы иштерде, күнөө эмес иштерде баш ийүү. Мына ушул жерде бул белгилеп кете турган маселе бул баш ийүү деген ошо жакшы иштерде болот. Күнөө иштерде эмес. Мисалы, бирөөнүн күйөөсү, Кудай сактасын, жаман күйөө болуп калып, азыркы ошондой көрүнүштөр көп эле. Күйөөсү мисалы аялын тамекиге жумшаган болсо, же арак алып кел деген болсо, же банктан барып кредит алып кел деген болсо, сүткорлук кылып, же бир нерсени уурдап кел деп жумшап аткан болсо, мисалы, мына күнөө иштерде баш ийген болбойт. Бул жакшы иштерде, Аллах субхана таалага каршы келбеген, шариятка каршы келбеген иштерде, күнөө эмес иштерде баш ийебиз. Аял киши баш ийиш керек күнөө эмес иштерде. Бул жерде баш ийүү дегенде эле баягы жалпы баардык нерсе деп түшүнүп албаңыздар. Баш ийүү деген бул жакшы иштерде болот, күнөө эмес иштерде. Эгерде күнөөгө буйруу турган болсо, мейли күйөө болобу, ата эне болобу, башчы болобу, башка нерсе адам болобу, күнөө ишке буйруган болсо, ага баш ийген такыр болбойт. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткандай, бул баш ийүү жакшы иштерде гана болот деген. Бул биринчи үй бүлө башчы күйөөнүн акысы. Экинчи милдет, аял кишинин милдети, ошо күйөөсүнүн үйүндө жашап аткандан кийин күйөөсүнүн уруксаты жок, үйдөн чыкпаш керек. Бир гана күйөөсү уруксат бергенде, ошондо гана сыртка чыгыш керек. Жана ошондой эле күйөөсүнүн уруксаты жок, бирөөлөрдү үйгө киргизген болбойт. Деги эле үйгө байланыштуу маселеде уруксаты жок нерселерди аткарган болбойт. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мусулман аял үчүн ушу күйөөсү жанында турган кезде орозо кармаган болбойт. Бир гана уруксаты менен дейт. Орозо деген нафиле орозону кармоо, парз орозодон тышкары нафиле орозо. Жана ошондой эле күйөөсүнүн уруксатысы жок үйүнө башка бирөөгө уруксат берген болбойт кирүүгө. Бир гана күйөөсүнүн уруксаты менен деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып кеткен. Жана ошондой эле башка хадисте, бул хадисти, жогоруда айткан хадисти Бухари менен Муслим риваят кылган. Андан башка да Муслимдин риваят кылган хадисинде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай деп айтат: эркектерге биринчи насаат кылып, аялдарга мамиле кылганда Алла Тааладан корккула, жакшы мамиле кылгыла. Анткени силер аялдарды Алла Тааланын аманаты менен алдыңар. Алардын никесин Алла Тааланын сөзү менен адалдап алдыңар. Жана силер үчүн аял кишилер силердин үйүңөргө бирөөлөрдү киргизбеш керек, төшөгүңөрдү тепсетпеш керек. Силер жактырбаган адамдарды үйүңөргө киргизбеш керек деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып кетти. Бул аялдарга тиешелүү. Көрдүңүздөрбү? Демек, күйөөсү жактырбаган, жосо каалабаган кишини үйгө киргизген болбойт. Жана ошондой эле аял киши күйөөсүнүн уруксаты жок үйдөн чыгып кеткен болбойт. Күйөөсүнүн уруксаты менен аткарыш керек ушундай нерселерди. Бул дагы аялдын милдети болуп саналат. Андан кийинки үчүнчү милдет, аял киши мындайча айтканда эркектен кийинки эле кожойке да. Үйдү сакташ керек.
үйдү жакшы караш керек. Айрыкча күйөөсү жокто балдарды туура тарбиялап, аманатка бекем болуп, күйөөсүнүн чогулткан, тапкан мүлкүн, байлыгын сактап, туура пайдаланып, күйөөсү жокто балдарына туура тарбия берип, күйөөсү балдарын тарбиялап аткан убакта ага жардам берип, мына ушундай иштерди, вазифаларды аял киши аткарыш керек. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткандай, өткөн сабакта да айтпадык белек, ар бириңер жоопкерчиликтүүсүңөр депчи. Мына ошондо дагы ошо аял кишини айткан. Аял киши да жоопкерчиликтүү, кол астындагы балдардан же болбосо баягы күйөөсү тапшырып кеткен үй жөнүндө жооп берет. Күйөөсүнүн үйүнө, балдарына жоопкерчиликтүү деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты да. Ошондуктан аял киши тап балдарды жакшы тарбиялап, аманатты бекем сакташ керек. Көбүнчө негизги милдет, эркек кишинин милдети эшикке чыгып, сыртка чыгып, ырызкы издеп, иштеп бала чаканы багыш керек да. Бала чаканы коргоп, багып, камсыз кылыш керек. Анан ошол убакта көбүнчө аял киши үйдө отурат. Ошол кезде мына аялдын мойнуна чоң жоопкерчилик түшөт. Күйөөсү жокто ошонун баарын сактап, сарамжалдуу пайдаланып, күйөөсүн уят кылбай, балдарын тарбиясыз калтырбай, ушунун баарын өзөмөлдө карап туруш керек. Анткени эне жакшы болсо тарбиялуу балдар чыгат, аял жакшы болсо эркектер жакшы болот. Кыргыздын эле макалы бар эмеспи? Аял жакшы, эр жакшы. Жакшы аял ошо күйөөсүнүн жоктугун билдирбей, ошо үй бүлөнү жакшы сактап, күйөөсүнүн соолосун көтөргөнгө жардам берип, ошол эле убакта үй бүлөсү жакшы тарбиянын үстүндө, жакшы жашоонун үстүндө кетишине чоң салым кошулат эгерде жакшы аял болгон болсо. Эгерде жаман аял болгон болсо, ошонун баарын артка тартат. Күйөөсүнүн таап келгенин ысырап кылып, берекеси кылып, туура эмес жакка пайдаланып, берекени качырат. Ошондуктан үй бүлөдөгү аял кишинин орду өтө чоң. Ушул нерсеге ар бир эже, карындаштарыбыз, апаларыбыз көңүл буруш керек. Анткени үй бүлөдөгү эң орчундуу маселе ушул да. Үй бүлө жакшы сакталып, балдар жакшы тарбия көрүш керек. Мунун баарын аткара турган көбүнчө убакта аял киши болуп калат. Ошондуктан биздин мусулман эже карындаштарыбызга, апаларыбызга Аллах субхана таала ийгилик берсин. Андан кийинки аял кишинин милдети үй бүлө болгондон кийин баягы жылуу мамиле, сүйүү, мээримдүүлүк болот аял кишинин менен эркектин ортосунда. Анан эгерде күйөөсү аялын төшөк мамилесине чакырган болсо, аял киши себепсиз андан баягы качкан болбойт. Күйөөсүнүн баягы талабын аткарыш керек. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, ошо Бухари, Муслим ривайет кылган хадисте, кайсы бир аялды күйөөсү төшөккө чакырган болсо, анан ошого макул болбой баш тарткан болсо, анан күйөөсү ачууланып, таңды аткарган болсо, таң атканга чейин ошол аялга периштелер наалат, каргыш айтат деген да. Көрүңүздөр, бул өтө чоң күнөө. Ошондуктан ушундай нерседен аял киши дагы сактаныш керек. Кээде болбос нерселер аркасынан, тааныштардын аркасынан күйөөсүнүн талабын аткарбай коет. Албетте кээ бир талап аткарылбаган убактар бар. Мисалы, аял кишинин үзүрү келип калган болсо, айызы келип калган болсо, же ооруп калган болсо, мисалы, андай мамилеге бара албай турган болуп калса, ал белгилүү. Кээде себепсиз эле ошондой мамилелер болуп кетет. Бул дагы туура эмес. Бул балким күнөө иш. Баягы жөнөкөй эле бир үй бүлөдөгү эле жөнөкөй эле бир иштей көрбөш керек да аял киши. Макул болдум, макул болбой койдум деген эмасы көрбөш керек. Бул күйөөсүнүн акысы, күйөөсүн сыйлап, сый көрсөтүш керек. Эгерде андан баш тарта турган болсо, анда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан күнөөгө дуушар болот. Аллах субхана таала бардык мусулман аялдарды ушундай күнөөдөн сактасын. Андан кийинки аял кишинин милдети ошо өзүнүн жолдошуна, күйөөсүнө кызмат кылыш керек. Күчүнүн жетишинче, колунан келишинче күнөө эмес иштерди. Албетте бул жашоо деген баягы эркек киши дагы өзүнүн милдетин аткарып, аял киши өзүнүн милдетин аткармайча жашоо деген болбойт. Жөн эле эркек киши эчтеке кылбайм, мен кожоюнмун, мен кыйынмын, мен башкарышым керек деп эле жата берип,
жакшы мамиле кылбай койсо дагы жашоо уланбайт. Ошондой эле аял киши мен мен сага кызмат кылбайм, тигиндей кылбайм, мындай кылбайм деп жата берсе, бул дагы жашоону бузат. Ошондуктан аял киши колунан келишинче мүмкүнчүлүгүнө жараша күйөөсүнө кызмат кылыш керек. Анткени ушундай окуялар мисалы сахабалардын доорунда деле болгон. Мисалы ошонун бир экөөнү айта кетейин. Биз билебиз, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын кызы Фатима деген энебиз бар, Фатима энебиз Али разияллаху анхунун жубайы. Али разияллаху анху пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын байкесинин атасы менен бир тууганынын баласы. Ошого турмушка берген. Фатима энебиз ошо үйдөгү тиричиликтерди жасап күйөөсүнө кызмат кылчу. Анан жашоолорунда ошондой жашап жүрүшүп, Фатима энебиз бир күнү кыйналат. Ошо хадисте келгендей, Бухари Муслимде келет бул хадисте. Фатима энебиз баягы жаргылчак деп коет, билсеңиздер керек, жаргылчак деп буудай талканды жанчып мындай айлантып тегерентип, тегирмен сыяктуу, кол тегирмен деп коет да, кичинекей эле. Ошону жаргылчак дейт. Ошо менен буудай арпаны тартып майдалап, же un кылат, же талкан кылат. Ошентип жаргылчак менен тартып, колу жооруп кыйналган болот. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга барат, жардам сурап, же кызматчы сурап. Барса үйүндө жок болот. Анан Фатима энебиз үйүнө кетет. Анан Фатима энебиз келип кеткенин Айша энебиз пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга айтып берет, ушинтип келиптир деп. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үйүнө келет. Фатима энебиздин Али разияллаху анху экөөнүн үйүнө келип кечинде. Төшөккө жаткан убактары болот, ошондо келип анан экөөнүнө насаат айтып кетет. Мен силерге бир нерсе үйрөтөйүн, ошол нерсе силер сураган кызматчыдан дагы, силер сураган нерседен дагы артык дейт. Ал кайсы нерсе дегенде, ошо жатаар алдында, жосо жаткан кезде Субханаллахты 33 жолу айтасыңар, Альхамдулиллах 33 жолу айтасыңар, Аллаху акбар деп 34 жолу айтасыңар. Мына ушул нерсе силер үчүн жана силер сураган нерседен жакшы деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жакшы нерсени үйрөтүп кетет. Мына ушуну уккандан кийин Али разияллаху анху ушул нерсени эч качан таштаган эмес. Дайыма ушуну айтып жүргөн. Ошол эле риваятта хадисте келет. Ошол хадисти айткандан кийин жанындагы адамдар сурайт да, ушул нерсени ошо Сыффин түнүндө дагы таштаган жок белең деген. Сыффин түнүндө деген ошол бир уруш болгон, элдер алек болгон кез болгон. Ошол түндө Али разияллаху анху катышкан да, ошондо айтат да, ошол түндө дагы унутпай, ушуну зикирди айтып жаттыңыз беле дегенде, ооба, ошол түндө да айтып жаттым дегенде. Көрүңүздөр, бул жерде көп деген пайда бар бул хадисте. Али разияллаху анху ошо угар замат ошого амал кылып, Аллах тааланы улуктап, ошо пайгамбар жакшы үйрөтүп кеткен насаатты таштабай амал кылып жүргөн. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн күйөө баласына, кызына жакшы мамиле жасап, ырайым кылып, аларга пайдалуу нерсени үйрөтүп кетти. Жана ошондой эле үчүнчү пайдасы биздин темабызга тиешелүү. Фатима энебиз мына Али разияллаху анхуга өзүнүн үй бүлөсүнө кызмат кылып эле жүргөн. Колу жорубуча жана жаргылчакты айлантып, анан жанагынтип кызматчы сурап барды да пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кызматчы берген жок, бирок андан да жакшы нерсени үйрөтүп кетти. Бул мына бизге ачык айкын болгон бир жакшы мисал боло турган хадис. Андан кийинки экинчи мисал, биз билебиз, сахабалардын арасындагы Абу Бакр Сыддык деген чоң сахаба болгон белгилүү. Бул сахабалардын эң жакшысы, артыгы болуп саналат. Ошонун Асма деген кызы болгон. Ал Зубейр деген сахабага турмушка чыккан. Анан ошол сахаба аял өзүнүн турмуш жөнүндө айтат да. Ошо Муслимде келген хадисте. Мен Зубейрге турмушка чыктым эле, Зубейрдин малы дагы, байлыгы дагы, жери да жок эле, бир аты бар эле дейт. Анан ошол мен атына чөп берип, жемин берип, ошого көңүл буруп, мен атын карачу элем. Талаага барып, терип жыйнай турган нерселерди терип келип, кызмат кылчу элем дейт. Анан бир күнү ошо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам талаада жүргөн кезинде башка сахабалар менен жолугуп калып, анан мени төөгө мингизе кетейин деп аракет кылды эле, мен күйөөмдүн кызганычын эстеп минбей койдум деп айтат. Мына ошентип жүрүп, ошо хадистин аягында айтат. Анан качан гана жеңилчилик болуп, анан атам ошо Абу Бакр мага кызматты жиберген кезде гана ошондо атты тарбиялоодон кутулуп, жеңилдик болуп калды деп ошол сахаба аял айтат.
көрдүңүздөрбү? Ошол сахаба аял өзүнүн күйөөсүнө кызматка керек болсо атын минип жүргөн атын тарбиялап ошого жемсен берип талаа жумушуна чыгып ошону иштеп жүргөн. Ошондуктан ар бир үй бүлө бири бирине жардам берип чогуу кызмат кылыш керек. Бул жерде баягы эч бир айып жок аял кишинин кызмат кылуусунда. Анткени ушул нерсе менен үй бүлө оңолот, ушул нерсе менен үй бүлө сакталат. Жана ошондой эле үй бүлөлөрү жакшырат. Эгерде алар аракет кылышпаса, жөн эле жата беришкен болсо, үй бүлө бузулат да. Ошондуктан аял киши башында айткандай мүмкүнчүлүгүнө жараша колунан келишинче күйөөсүнө кызмат кылыш керек. Мына ушул негизги аял кишинин милдеттери болуп саналат. Кыскача айта турган болсок. Андан кийин мына ушул үй бүлөгө байланыштуу аял кишиге тиешелүү болгон кээ бир маселелер бар. Ошолорду кыскача айта кетели. Анткени мына башынан эле айтып келатабыз. Үй бүлөнү эркек аял тең баары тең биригип сактай билиш керек. Эгерде үй бүлөнү сактоого аракет кылбай, ошо сактай турган себептерди кылбаган болсо, тез эле бузулуп кетиши ыктымал. Анан ошондуктан эже карындаштарыбыз ушундай нерселерге жакшы көңүл буруш керек. Мына азыркы заманда башында айтып кетпедикпи? Күйөөсүнө аял киши баш ийиш керек деп. Ушул нерсени атайын туура эмес көрсөткөн ар кандай адамдар бар. Мейли эркеги болобу, аялы болобу, же уюм болобу, кээ бир мусулмандардын арасынан түшүнбөгөн адамдар болобу, же болбосо атайын динге каршы болгон капырлардан болгон адамдар ушул нерсени башкача кылып көрсөткөнгө аракет кылышат да. Күйөөсүн аял киши күйөөсүнө баш ийүүнү мындайча айтканда бир басмарланып атат, укугу тепселенип атат, аял киши кыйналып атат деген таризде көрсөткүчү келишет. Мунун баары тең туура эмес. Мына ушунун баарын тең кылып аткан адамдар же ислам душмандары, же диндеги чүнүк адамдар. Бул аял кишинин күйөөгө баш ийүүсү эч качан бул баягы укук тебелегенге жатпайт, же аны кордогонго жатпайт. Балким ошо башында айткандай үй бүлөнүн алдыга жылышына, үй бүлөнүн түптөлүшүнө чоң салым кошот. Анткени мына кыргызда деле жакшы сөз бар. Эки кошкордун башы бир казанда кайнабайт дейт. Эгерде аял киши күйөөсүнөн тизгин талашып турган болсо, андай десе, мындай деп турса, тиги бир сөздү айтса, күйөөсү аялы экинчи башка сөздү айтып турган болсо, кантип үй бүлө анда оңолсун? Эч качан алдыга жылбайт. Ошентип айтып жүргөн эркек болобу, аялы болобу, өздөрү ошо бир кызматта иштеген болсо, ошо кызмат үчүн, акча үчүн өздөрүнүн кожоюндарына, мүдүрлөрүнө, директорлерге кантип баш ийишет? Жан талашып баш ийип, кээде тим эле жагалданып ийишет. Антпесе жумуштан айрылат, же мамилеси бузулат. Ошондой эле жумушун так аткарбаган болсо, ал ишкана болобу, же мамлекеттин, же башканын иштери алдыга жылбайт. Ошол сыяктуу эле үй бүлө да ошондой. Аял киши баш ийбеген болсо, анда үй бүлө сакталбайт. Анан башында биз түшүндүрүп айтып кеттик, бул ошол жанагы баш ийүү бул жакшы иштерде, күнөө эмес иштерде деп. Мына ошондуктан ушундай азгырыктардан, туура эмес ой пикирлерден алыс болуңуздар, эже карындаштар. Бул маселе боюнча дагы жакшылап тереңирээк издеп, тереңирээк маалымат алып окуңуздар. Бул жерде биз кыскача эле айтып кетип атабыз. Буга окшогон көптөгөн жакшы нерселер бар үй бүлөдөгү бири-биринин милдеттери тууралуу, укуктар тууралуу, аял кишинин күйөөсүнө баш ийүү тууралуу көптөгөн жакшы нерселер бар. Ошолорду окуп, изденип, ой жүгүртүңүздөр. Ошондо мунун баягы баалуулугун, жакшы жактарын ошондо сезесиздер. Жана ошондой эле турмушка чыккан эже карындаштар болсо, үй бүлөдө ушуну практика жүзүндө аткарып, иш жүзүнө киргизген болсо, ошондо дагы үй бүлөдөгү таасирин көрөсүздөр бул нерсенин. Ошондуктан бул нерсеге эмне катуу көңүл буруп, үй бүлөнү сактай билиңиздер. Жана ошондой эле ушул нерсеге таасир бере турган, же болбосо деги эле жалпы эле үй бүлөнү буза турган дагы бир себеп бул жанагы жаман курбулардын себеби да. Эми ар бирибиз адам болгондон кийин жаныбызда жолдошубуз, досторубуз, тааныштарыбыз болот. Аял кишилердики да бар. Анан турмушка чыккандан кийин аял киши өзүнүн достору менен, курбулары менен сүйлөшкүсү келет, ой бөлүшкүсү келет. Кээде үй бүлөлүк нерселер дагы чыгып кетет. Кээде жөнөкөй нерсе чыкпастан сырлар дагы ачылып кетет. Мына ушул нерселерден дагы сактаныш керек.
тааныш болобу, дос болобу, алардын туура эмес ой пикирлерине таасирленбеш керек. Анткени кээ бирөөсү күйүп айтат, кээ бирөөсү сүйүп айтат, кээ бирөөсү тиги жаман көрө албастык менен айтат. Ошонун баарын аял киши таразылап, кандай мааниде айтылып атат ошонун баарын тең карап, өзүнүн үй бүлөсүнүн бекем сакталышына көңүл буруп, бузулуп кетишине алып бара турган баардык себептерден алыс болуш керек. Анткени кээ бир аял заты бар. Эми аялдар көбүнчө аял менен байланышат, ошол себептен аял затын мисал кылып атабыз. Үй бүлөнү бузгусу келет, кызганып, же болбосо өзүнүн үй бүлөсүн жаман болуп калса, башкаларга көрө албастык кылат. Же деги эле өзүнүн билим деңгээли начар болот. Же болбосо өзүнүн күйөөсү тарабынан ар кандай туура мамилеге кабылып калат. Ошонун натыйжасында жаман көрүп, башкаларга да туура эмес маалымат берет да. Бул деген туура эмес. Бирөөнүн үй бүлөсү начар болсо, башка бирөөнүкү да ошондой болуш бул шарт эмес. Ошондуктан аял киши туура насаат берген, туура багыт берген аялдардан кеңеш алыш керек. Эгерде үй бүлөгө байланыштуу кеңеш алгысы келген болсо, ошону таразалаш керек, эмоцияга алдырбаш керек, ойлонуш керек. Анан үйдөгү нерселердин баарын эле айтып эле жая бербеш керек. Качан гана сурай турган убакыт болгондо ошо кеңеш бере турган адамды таап, чыныгынан ошо менен сырдашып, ой пикир алмаш керек. Жана ошондой эле жаман достордон арылыш керек. Азыркы заманда мына кээ бир аял заты бар, мисалы өзүндө жок нерсени эле бар кылып көрсөтө берет. Мисалы курбуларына барат дагы, менин күйөөм мындай кылды, тигиндей кылды, муну алып берди, сеники мындай турбайбы, сени сыйлабайт турбайбы, сага белек алып бербейт турбайбы, сага көңүл бурбайт турбайбы деп эле өзүндө жок болсо деле ошол нерсени көбүртүп айта берет. Даже бар болгон күндө деле өзүнүн курбусунун күйөөсү балким өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша ошондой нерселерди аткара албай аткандыр. Аны билбестен эле тиги аялды барып тукура берет. Мына мындай кылып көрдүңбү, менде мындай бар, сенде мындай нерсе жок. Мен бул нерсеге жеттим, мен бул жакка барып эс алып келдим. Мен мисалы кээде тамакты эле жасабай коем, өзүң эле жасап ич деп айтам, же куюп ич деп айтам чайыңды. Же көчөдөн эле сатып же деп айтам. Каалаган убакта үйүмө бара берем. Бирдеме десе мен барып келишим керек деп ушинтип коем деп туура эмес багыттарды берет. Анан баарыбыз эле алсызбыз да. Анан аял киши эмоция калтырып, ойлонот ошону. Эмне себептен мага күйөөм антпейт, эмне себептен мен ошонто албайм, менин ошурек жанагы айтып аткан аялдан эмнеми кем деп анан туура эмес мамилеге өтө баштайт акырындык менен. Мына бурун баары тең коркунучтуу. Анан ошонун айынан ар кандай уруш талаштар чыгат. Жаман мамилелер ошондон башталат. Ошондуктан ошол нерселерге эч качан таасирленбеш керек. Аял киши караш керек. Күйөөм жакшы, колунан келишинче жакшы мамиле кылып атат. Баардык мен каалаган нерселеримди аткара албаса дагы эң негизги нерселерди аткарылып атат. Эгерде бул нерсени каалай турган болсом ошого жардам берейин. Жок болсо сабыр кылып чыдайын. Туура эмес мамиле кылып аткан болсо акырын, жумшактык менен, акылдуулук менен айтайын. Туура жолго багыттап алайын деп ушундай аракеттерди көрөт. Анан баягы сырттан таасирленип келе калып эле күйөөсүн коркутуп, таарынып, ар кандай кыялдарын көрсөтүп, үйдө ызы чуу чыгарбаш керек. Анткени бул нерседе эч бир пайда жок. Күйөөсүнө дагы зыян, аялына да зыян. Жеке эле зыян өзүлөрүнө чектелбестен балдарына да өтөт. Ошондуктан ушундай нерседен сактаныңыздар. Жана ошондой эле бул заманда ошо үй бүлөгө көп таасир бере турган, айрыкча үй бүлөнүн бузулушуна таасир бере турган нерсе бул телефон, сотка мындайча айтканда. Мурунку убакта эми сотка жок убакыт болчу. Мисалы эми андай нерсе болбосун, аял эркек кишини таарынышып уруша кеткен болсо, аял киши таарынып, ыйлап, таарынышы жазылганга чейин кичине таарынып, анан бат эле элдешип алыштуу да. Азыр деген заман өзгөрдү. Бирден болсо эле шарт эле кээ бир аял заты телефонун көтөрөт дагы апасына чалат. Же эжесине, же сиңдисине, же курбусуна. Анан букулдап ыйлап, күйөөм ушинтип койду, тигинтип койду, мени сыйлабай атат, мындай кылып койду, туура эмес мамиле кылып койду деп анан баарын айтып, ыйлап телефондон же WhatsApp же башка соц тармак аркылуу жиберип, баарын жарыя кылып таштайт. Анан эмне кылат байкуш эне же атасы болобу башкалары кызы үчүн күйүп, кызым ушундай болуп калган турбайбы деп анан жетип келишет.
же күйөө баласына чалып урушат, кээ бирөөсү жаман сөздү айтат, кекетет. Ага дагы анан күйөө баласы жооп бериш ыктымал, ал да урушат же сөгөт. Ушундай көптөгөн ызчуулар анан башталат. Мына ушунун баары тең үй бүлөгө кереги барбы? Албетте кереги жок. Ушул нерсени ким эле каалагысы келсин? Эч ким каалабайт. Ошондуктан бул телефонду аял заты өтө этияттык менен колдонуш керек. Үй бүлөдө эле кичине эле нерселер чыкса эле мунун баарын жая бербеш керек, айта бербеш керек. Азыраак керектүү убакытта гана сүйлөш керек. Жана башында айтып кеттик, аял киши үй бүлөдө баягы күйөөсүнүн мал мүлкүн, аманатын сактап жоопкерчиликтүү айтпадыкпы? Ошондуктан аял киши эмне кылыш керек? Үйдөгү болгон нерселерди айта бербеш керек. Бул аманат. Апасына болобу же башка бирөөсүнө болобу үй бүлөдөгү сырды, үй бүлөдөгү болуп аткан иштерди же болбосо кемчиликтерди айтып, мына мындай болуп калды, тигиндей болуп калды, күйөөң мынтип атат, кайненең мынтип атат, кайын сиңдим же кайнежем мынтип атат деп ошонун баарын айта бербеш керек. Анткени бул ушак, күнөө иш жана ошондой эле үй бүлөнү буза турган чоң себеп. Мына ошонун аркасынан канча деген үй бүлөлөр бузулуп, канча деген үй бүлө урушуп талашып турат. Мамилелер бузулуп турат. Бүт баары ушунун айынан. Көбүнчө мисалы аял киши деген эмоция калтырып коет ушул нерселерде. Албетте эми кээ бир учурда чын эле айта турган, арыздана турган нерселер болот. Бирок да көп учурун айтып атам. Аял киши шашылып коет. Таарынса эле таарынышын телефондон чыгарып коет. Мунун баары тең туура эмес. Өтө этият болуш керек. Кайра ошондой кылып алышып, канчадаган өкүнүп жүргөн эже карындаштарыбыз бар. Үй бүлөсү бузулуп, же болбосо өздөрүнүн апасын, атасын үй бүлөдөгү маселеге аралаштырып ийип, ал нерсени баягы оңдобой эле күчөтүп ийип, үй бүлө бузулуп калган, же болбосо бузулбаса да үй бүлөдөгү аял эркек мамилеси катуу сууп, мурункудай болбой калган канча деген учурлар бар. Муну ошол жанагы ушундай акыбалдан өткөн эже карындаштардан сурасаңыздар, билесиздер. Бул деген өтө жаман нерсе. Ошондуктан эч качан шашылбаш керек. Бул ажырашуу деген бул бат эле болуп кетчү нерсе. Ошондуктан бир кандайдыр бир окуя, кандайдыр бир тааныш болуп калганда акыл жүгүртүп, ошол негизги маселе негизи тарыганга татыктуубу, чын эле тарына турган ишпи? Андан кийин эгерде тарына турган иш болсо, ошону кантип чечиш керек? Ушундай жол менен чечемби же башка жол менен чечемби деп ойлонуш керек. Жана ошондой эле таарыныштын себеби ким? Менби же күйөөмбү? Же экөөбүз теңби деп ушунун баарын таразалап, анан ошонун баарын проблеманы чечиш үчүн өздөрү биринчи башташ керек, ушу үй бүлөдөн чыгарбаш керек. Анткени көп эле проблеманын баары ошол үй бүлө аял эркек өздөрү эле чечип койсо болот да, сыртка чыгарбай элечи. Бири-бирине өчөшпөстөн, кек сактабастан ар ким өзүнүн милдетин билип чечип койсо эле чечилет. Жана ошондой эле кичибейлүү болуп, кечиримдүү болуп эле ийилип барып эле туура жакка үндөп чечип койсо, бул дагы чоң бир жардам болот. Эгерде жанагындай эмоция менен алдырып, сразу эле телефон менен баарын чечип, ошол замат түйүнчөгүн, кийимин түйүп алып үйдөн чыгып кетип аял киши, үй бүлөсүнө барып арызданып, андан башка иштерди кылып, кээде үй бүлөсүнө баягы жөн эле келдим деп барат, кээде таарынып келдим дейт дагы, эмне себептен десе, анан кээ бир аял заты ошо болбогон нерселерди кошуп айтып, кичинекей проблеманы чоң кылып айтып, үйдөгү баягы чырды башкача жол менен көрсөтүп коет да. Балким атасынан коркот, энесинен коркот, сен күнөөлүү деп айтасыңбы деп өзүнүн кылган ишин акташ үчүн башка жол менен көрсөтүп коет да. Мунун баары тең өзүнө гана зыян да. Жашоосунун минусуна гана кетет, эч качан алдыга жылбайт жашоосу. Мына ушунун баары тең эмнеден чыгып атат? Жана кенедей эле кичинекей эле телефондон чыгып атат. Ошондуктан мындай ушул нерсеге катуу көңүл буруңуздар. Алла Тааладан коркуңуздар, эстеп, үй бүлөнү бузуп албайын, үй бүлөнү сактап калайын деген максат ар бирибизде болуш милдет, бул шарт болуп саналат. Андан кийинки мына ошо үй бүлөнүн бузулушуна дагы себеп болгон дагы бир чоң нерсе бар. Бул аял затынын көбүнчө аял затынын жакшылыкты унутуп коюусу да.
Бул албетте бул менин ойдон чыгарган нерсе эмес. Бул жөнүндө пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадиси бар. Бухарийден келет хадиси. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өз сахабаларына айтат да, ошо тозоктогу көбүнчө элдер бул аялдардан болот экен дегенде, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан сурашат, эмне себептен дегенде, якфурнал ашир дегенде, алар кылынган мамилеге кафырлык кылышат экен да. Ошондо кандайча кафырлык кылышат деп сахабалар сураганда, эгерде бирөөсүнө кайсы бир аялга көп жакшылык кылып, анан бир эле жамандык кылып койсоң, ошол жамандыктын айынан баягы жакшылыктарды унутуп, ошол жакшылыктарды четке кагып коет деп айткан да. Мына ушуну кылган жакшылыктарды четке кагууну ушуну капырлык деп атаган пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Анткени капырлык эки түрлүү болот да, чоң капырлык, кичинекей капырлык деп. Анан ошол мамилени билбей, ошо четке кагууну дагы кичинекей капырлык деп коет. Мына ошондоп айткан. Ошондуктан аял заты ушул нерседе өтө этият болуш керек. Күйөөсү баягы жакшылык кылып жүрүп эле, анан бир күнү жакшылык кылбай койгон болсо, сен мага эчтеке кылган жоксуң, буга чейин мага эмне кылып койдуң элең, эмне кылып жыргаттың элең, элдин күйөөлөрү мынтип атат, сен эмне кылдың элең, кана эмне деп ушинтип күйөөлөрүн кекетип, баягы жакшылыктарын четке каккандар көп да. Ошондуктан ушундай сөздөрдөн, ушундай ой пикирлерден адам баласы өзүн сактап, тилин сакташ керек. Балким ошол себептүү, ушундай сөздөр себептүү аял киши жакшылыкка жетпей, Аллах субхана тааланын мээриминен, берекесинен кур калышы ыктымал. Жана андан мурун мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам убада кылгандай, ошо аялдардын тозокко киришине ушул нерсе да себеп болот. Бул өтө баягы чоң маселе. Мушунун аркасынан канча деген үй бүлөлөр бузулуп аткандар бар. Анан ушинтип аял киши баягы күйөөсүнүн жакшылыгын билбей коюп, күйөөсү ошонун аркасынан жинденет, зулумдук кылып коюш ыктымал, кол көтөрүп коюш ыктымал, же ажырашып кетиш ыктымал да. Анан ушундай мамилени кимге керек? Эч кимге кереги жок. Мына ошондуктан урматтуу эже карындаштар, ушундай нерселерге жакшы көңүл бургуздар. Үй бүлөнү буза турган ушул себеп болобу, же андан башка себептер болобу, ошонун баарынан алыс болуш керек. Эми баарыбыз үй бүлө кургандан кийин эркек аялбы бири-бирибизди түшүнүп калдык да. Билебиз, жашап жүрөбүз. Анан аял заты мисалы үй бүлө куруп жашагандан кийин бул деген баягы атасынын үйү эмес. Эркелеп жүргөн, каалаган убакта уктап, каалаган убакта турган үй эмес. Бүт турган үй эмес. Бул башка бир эркек менен чогуу жашап, жаңыдан үй бүлө куруп атат. Өзү кандай үй бүлөдөн тарбия алып чыккан болсо ата эненин колунан, ошондой кылып өздөрү ата эне болуп, башкаларды да тарбиялайлы деп, жаңы пайдубал түптөп үй бүлө куруп атышат. Мына ошону эске тутуш керек аял заты. Мен бир жерге барып атам, аякта мени эркелей турган жай эмес. Мурункудай мамиле болбойт үй бүлөдө. Мен ошол жака барып эне болушум керек. Мен ошо эркелей турган балдарды төрөп үй бүлө тарбиялашым керек. Ошого барып даярданыш керек. Албетте ушундай жакшы ниет болуп, ошол нерсени сезе билсе аял киши, ошол жака барып күйөөсүнө баш ийип, жакшы мамиледе жүрүшүп, ынтымакта жашаган болсо, жанагы атасынын үйүнө, бир туугандардын үйүнө эркелеген заман кайра кайтып келет. Үй бүлө курулгандан кийин анан ошондой аял эркектин ортосунда сүйүү, мээримдүүлүк пайда болот. Анан ошондон кийин күйөөсүнө эркелейт, жакшы мамилени күтөт, жылуу сөздөрдү угат. Мына ошентип анан үй бүлө сакталат. Ошол нерсеге жакшы көңүл буруш керек аял киши. Анткени мына башында айтып кеттик, аял киши күйөөгө баш ийиш керек деп. Күйөөнүн акысы бул ата энесине караганда жогору турат. Ибн Теймияден чоң алым айткандай, күйөөнүн акысы ушу Аллах субхана тааланын жана андан кийин пайгамбардын акысынан кийинки эле күйөөнүн акысы турат дейт. Бул ата эненикинен да жогору. Мисалы, эгерде күйөөнүн буйругу менен ата эненин буйругу каршы келип калган болсо, аял киши үчүн, анда күйөөнүкүн аткарыш керек. Бул милдет. Анткени ал атасынын үйүнөн чыгып, башка бирөөгө баш кошуп, ошо менен жашап атат. Ошонун карамагына өткөн болот. Ошондуктан күйөөнүн акысы ошондой. Ошого көңүл буруп, аял киши ошону сактай билиш керек. Анан үй бүлөнү жакшылап түптөп алгандан кийин өзү эле үзүр көрөт. Кийин чоң балпайган байбиче болот, бала чакалы болот, неберели болот. Анан өзү баштан өткөн тажрыйбасын,
жашоодогу окуяларын бала чакасына айтып берип, ошолорго туура тарбия берет, туура багыт көрсөтөт. Анан бала чакалары, неберелери да алар дагы туш тарапка тарап үй бүлө күтүп, алар дагы ошентип ата энеси сыяктуу, чоң ата, чоң эне сыяктуу алар дагы үй бүлө түптөп, ошолордун жолун жолдоп, жакшы үй бүлөнү сактап, алар дагы улантып кетет. Мына ошентип мусулман баласы үй бүлөнү куруп, сактап, бири-бирини өткөрүп, баягы мусулмандарды көбөйтүп алдыга жыла берет. Ушунун баары тең эмне? Үй бүлөдөн чыгып атат. Ушунун баары тең жакшы иштердин баары тең үй бүлөдө эркек аял ынтымактуу болсо, бири-бирин түшүнгөн болсо, мына ушундай жакшылыкка жетүүнүн себеби болуп берет. Эгерде ырылдашып, эт мышыктай тытышып турган болсо, анда ушун канчалаган жакшылыктан кур калып атат. Аял эркектин экөө тең да. Ошол себептен ар бирибиз Аллах субхана тааладан коркуп, жакшы үй бүлө сурап Алла тааладан, үйлөнгөндөн кийин үй бүлөдө бекемдик сурап, үй бүлөнүн ичинде мээримдүүлүк, сүйүүнү сурап, такыбачылыктын жолунда үй бүлө курайын деп Алла таалага жалдырап, дуа кылып, жана ошонун себептерин аткарып, жыргап коонап жашаганга аракет кылышыбыз керек. Аллах субхана таала баарыбызга ийгилик берип, үй бүлөбүздү бекем үй бүлөлөрдөн, дин жолундагы жакшы жашаган ынтымактуу үй бүлөлөрдөн кылсын. Бүгүнкү сабагыбыз ушу менен соңуна чыкты. Аллах субхана таала баарыбызга ийгилик берсин.